Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү тажвид сабабыбызда каршылаш жок сыпаттардын ичинен 5-чи болгон такрир сыпаты менен таанышып өтөбүз. Такрир деген сөз лексикалык мааниси кайталоо. Ал эми терминдик мааниси тыбышты айткан учурда тилдин учунун дирилдөөсү такрир сыпаты деп аталат. Такрир сыпаты 29 тыбыштын ичинен бир гана ро тыбышынан табылат. Бул такрир сыпаты амал кыла турган эмес, балким бул сыпаттан сактана турган сыпат. Мындайча айтканда, ро тыбышын өз махраждан чыгарган учурда тилдин учун дирилдетпестен, такрор кылбастан, кайталабастан чыгарыш керекпиз. Эгер андай тилдин учун дирилдетип такрор кылып чыгарсак, анда бир ронун ордуна 5-6 ро чыгып калат. Мисал катары алсак, ар-рахман, ар-рахим. Өзүңүздөр байкагыңыздардай, бир ронун ордуна 5-6 ро, 3-4 ро чыгып кетти. Ал эми мындай чыгаруу албетте дурус эмес. Мына ошондуктан ро тыбышын айтып жаткан учурда биз такрир сыпатын чыгарып, такрир сыпаты менен кошо чыгаруудан биз сактанат экенбиз. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.